Индия менен Кыргызстан ортосундагы дипломатиялык кызматташтык алакалары 24 жыл мурда түзүлгөн. Индия Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин алгачкылардан болуп дипломатиялык байланышты бекемдеген мамлекет жана соңку 20 жылдан бери эки тараптуу достукту колдоп келет. Бүгүнкү берүүбүздө Индия тууралуу Кыргызстандын Индиядагы элчилиги жана элчи Самаргуль Адамкулова жөнүндө кеп кылабыз. Самаргуль Адамкулова Кыргызга аттын кашкасындай таанымал үй бүлөнүн кызынын балалык чагы андагы Ленинградда өттү. Ошол жактан окууну аяктап, Ленинград мамлекеттик университетинин чыгыш таануу факультетин аяктады. Англис, араб тилин мыкты билет. Самаргуль айым өмүрүнүн көп убактысын Тышкы иштер министрлигиндеги ишине арнады. Эмгегинин өзүрү менен Тышкы иштер министринин орун басарлыгына чейин жеткен. Самаргуль Эркиновна адатта эмне менен алектенерин билүү максатында берүүбүздү Нью-Делинин эс алуу багында сейилдөөдөн баштадык. Делиде сейилдей турган жайлар абдан көп экен. Айлана тегереги кооз, жашыл жайга бөлөнгөн сейил бактар Индия борборун сыймыктана турган жерлери. Самаргуль Эркиновна, сиздин ишиңиз жөнүндө баарлашсак, ушул Индиядагы Кыргызстандын элчиси катары канча жылдан бери иштеп келе жатасыз? Анан Индия жөнүндө таасириңиз негизи кандай болуп келет? Мен Индияга келгениме 2 жыл болуп баратат. Мен бул жака 2014-жылы март айында дайындалганмын. Анан майда келип, ошо 2014-жылдан бери иштеп жатамын. Анан мынакей 1-2 жылдын ортосунда бул өлкө мага белгилүү өлкө болчу да. Мен Тышкы иштер министрлигинде акыркы 10 жылдай чыгыш өлкөлөрдүн бөлүмүнүн директор департаменти катарында, министрдин орун басары катарында ушул Кыргызстан менен Индиянын эки өлкөбүздүн ортосундагы карым катнашууну караштырып жүргөнмүн. Ошон үчүн бул өлкө мага белгилүү. Анан өзүмдүн билимим катары да ошо мен тиги чыгыш өлкөлөрдүн тарыхын окуганмын Ленинград мамлекеттик университетте. Ошон үчүн бул өлкөгө мен ак ниет, чын дилим менен келдим да. Ошо эки өлкөбүздүн ортобуздагы алакаттарды, карым катнашууну дагы жаңы деңгээлге чыгарганга аракет кылайын деп. Анан билесиңер да, Индия менен Кыргызстандын илгертен эле байыркы жылдардан бери эле биздин байланыштарыбыз көп болчу. Тарыхый жагынан, маданият жагынан, соода жагынан улуу жибек жолу бизди ошол илгертен эле байланыштырып, анан кийин эки өлкөбүздүн ортобузда мындайча айтканда элдер да катышып, идеяларда бири-бирибизге жылып турган өлкөлөрбүз да. Ошон үчүн биз эгемендүүлүктү алгандан кийин эле Индияда ошо биз менен дипломатик мамиле түзүп, анан элчиликтер ачылып, биздин элчилигибиздин ачылганына буюрса уже 20 жылдай болуп калды. Анан кийин ушул 20 жылдын ичинде мен ойлойм өзүнчө бир жакшы мамилелер түзүлдү. Анан мен келгенден бери бу жерде да жаңы өкмөт түзүлүп, премьер-министр Моди мырза баштаган өкмөт түзүлүп, ал киши да ошо биринчи жылында эле Кыргызстанга расмий сапар менен былтыр июль айында барып кетти. Анан кийин билесиңер да, мондай карым катнашууда ушундай эң ушундай расмий сапарлардын негизинде көп келишимдерге кол коюлду. Анан кийин биздин урматтуу президент, премьер-министр төрагалары менен көп жакшы талкуулашуулар болду. Анан эми мен ошо максатым ошол келишимдерди, ошол айтылган ойлорду ошо ишке аткарууга аракет кылып, биз ошол иш чарасын азыр көрүп жүрөбүз. Буга чейинки Индия жана Кыргызстан ортосундагы баарлашуу кандай эле? Азыр кандай деңгээлге жетти? Сиз иштегенден бери кандай жаңылыктар болуп жатат? Мен айтып кетпедимби, бизде илгертен эле
илгерки тарыхый заманда деле Совет Союзунун убактында деле кийин эгемендүүлүктөн кийин деле биздин карым катнашуу аябай эле мындай жылуу жакшы натыйжалары бар эле да. Анан кийин азыр биз келип иштегенден кийин эми биз да Кыргызстандын кызыкчылыгын ошону коргоп, анан биздин Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк маалымат берип, анан биздин өлкөбүздө турган максаттар ошо тиги көбүнчө экономика, соода жагынан ошол жактарга биз көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Анан кийин ошол жактан аракеттер жүрүп атат. Айтып атам го, биз ошо караштырып ойлоп атабыз, ошо айыл чарба тармагы көп потенциалы бар экен да. Ошон үчүн мына 2 жылдын ичинде биз көп биздин эбелерди эми жеке ишмерчилерди чакырып, анан Индиядагы потенциалдуу инвесторлорду да Кыргызстанга жиберип, ошондой иш-чаралар болуп атат. Анан кийин сиздер да мына көрүп калдыңар, Ахар деген ошондо көргөзмө өткөрдүк. 2-нчи жылы биздикилер келип катышып атат. Анан мен ойлойм, ошо буюрса ушул жылы эмдиги жылы бир Кыргызстанда өстүрүлгөн, чыгарылган продукция ошо Индияга келип, Индиянын рыногунда ошо болсун деген ниетибиз бар да. Сиз айтып кетпедиңиз, буга чейин Индия жөнүндө билимим бар болчу. Ошону айтсаңыз, кандай Кыргызстан элинин анан жана Индия элинин кандай окшош жактары бар, кандай айырмачылыгы бар? Ошол окшоштук менен айырмачылыгы кандай бизге таасир бере алат, биздин элге, Индия элине? Мен ойлойм, тиги эми билесиңер да, биздин элибиз эми чакан элибиз да 6 миллион, бул жерде эми миллиарддан ашык эл жашайт, бирок ошого деле карабай, мен ойлойм, биз бири-бирибизге көз карашыбыз биринчиден туура. Экинчиден мен байкаган, ушу биз Кыргыздарда Индиянын эли да аябай меймандос, ачык пейил эл экен. Анан кийин ошон үчүн мына биз Кыргызстанга көз караштары көрүп атасыздар. Биз көп мааракелерди, көп жолугушуулар өткөрүп атабыз. Баары мындайча айтканда кызыгып, ошол каалоосу менен биздин иш аракетибизди кабыл алышат. Анан ойлойм, тиги анан бирдин элинин дагы бир эмеси, ошо биздин да ошо кыргыздардын кыргызстандыктардын сапаты бар. Ошо жаңы идеяларга, жаңы тармактарга аябай ачыкпыз го. Ошо тиги булардын эли да иш аракет кылып, мынакей өлкө азыр өнүгүп өсүп келаткан убакыты да. Ошол канча жылдагы алардын эгемдигине мына көп эле жыл болуп калды. Ошого карабай мына азыр көрүп атасыздар, бул Индияда экономика жагынан ар кайсы жактарынан көп жакшы өзгөрүүлөр болуп атат да. Анан көп мен ойлойм Кыргызстанга мүмкүнчүлүктөр да ачылып атат. Ошон үчүн биз ошол жака аракет кылып атабыз да. Ошол Индиянын кайсы жакшы жактарын ала алабыз, кайсы жактан үлгү ала алабыз деп? Мен ойлойм эмгекчил, анан мындайча айтканда креативдүү элдер экен да. Ошол улам жаңы айтып атпаймынбы, мынакей азыр Индия IT жагынан, информациялык технология жагынан алдын жака өсүп кетти. Медицина, саламат сактоо жагынан да мынакей өсүп, өнүгүп кетип баратат да. Мен ойлойм да, ошо ал эми кишинин мындай эмгекчиликтеринен да ойлойм да, ошо тиги карап өзүнүн күчүнө ишенген эл да. Анан ойлойм бизде да Кыргызстанда ошо буюрса ошондой келечекте биздин элибиз да эмгекчил, жаңы идеяларга ачык, анан кийин ошо биздин да өнүгүүбүзгө мүмкүнчүлүгүбүз ошо көзүм жетип турат. Ошон үчүн мен ойлойм, Индия менен азыр болсо биз ар кайсы тармактарынан иштеп атабыз. Эми айтып атпаймынбы, саясат жагынан да моундай расмий иш сапарлар өнүгүп жатат. Анан кийин соода, экономика жагынан да, анан кийин быйыл мына Кыргызстанда биз буюрса 25 эгемендүүлүктүн 25 жылдыгын өткөрөбүз. Ага да биз даярдык көрүп атабыз. Дагы бир жолу Кыргызстан жөнүндө, биздин мамлекетибиз жөнүндө
билдирип Индияны тааныштырганга ушу көп аракет жүргүзүп атабыз. Анан быйыл Кыргызстанда да мына маданият, тарых жана маданият жылы болуп атпайбы жарыялагандан ошондон жылдын башынан бери эле быйылкы эле жылда биз 3 артисттердин топторун алып келип концерт берип биздин маданият менен тааныштырып, анан өзүңүздөр деле байкадыңыздарбы кандай аябай жылуу кабыл алып атышат. Ошон үчүн биз эми жыл жаңы эле башталып атат, буюрса дагы ошондой иш-чараларды көрөбүз да. Самаргүл Эркиновна, айтсаңыз, сиз айтып келе жатпайсызбы, көп нерсени үйрөнсө болот. Ошол эле учурда биздин канча жаран азыркы күндө Индияда жашап келе жатат, анан көбүнчөсү дээрлик студенттерби же иштеп келе жаткан кыргыз жарандарыбы? Бизде кыргызстандыктардан эми биз чакан элебиз бу жердечи. Көбүнчө баары биздин ушу турмушка чыккан, үй бүлө түзгөн кыздарыбыз. Анан Индия боюнча мен ойлойм бир 40-50 ушундай биздин жарандарыбыз бар. Анан кийин кыска мөөнөткө студенттер келишет. Ар кайсы мекемелердин ишмерлери келишет, англис тилин окуп, информационный технология боюнча өзүнүн кесибине тиешелүү айтек деген Индиянын өкмөтүнүн программасы бар. Ошолор келишип, бир айда бир 7-10 киши ушинтип келип кетип турат да. Анан дагы 2-3 үй бүлө бар, ал кыргызстандыктар бу жердеги эл аралык уюмдарда иштеген. Ошон үчүн ойлойм биз аябай эле чаканбыз, бирок ынтымактуу. Анан бизде элчилик катары аларды да көңүл буруп, моундай өткөргөн мааракелерибизге өткөргөн ар кайсы аземдерге чакырып турабыз. Ноорузда да ошо биздин баары кыздар келип бизди колдоп турушат да эми. 17 миллион калкы бар Нью-Делиде тыгындар кадыр эсе эле көрүнүш. Борбордун иш менен камсыз болгон бөлүгү сааттап тыгында туруп жумушуна жетет. Мындан улам элчи айым Самаргүл Адамкулова менен кийинки баарлашууну кызматтык унаасында уланттык. Бүгүнкү күндө Индия дүйнө жүзүндө эң чоң парламенттик демократия катары эсептелет. Муну айтып атпаймынбы? 1 миллиард 300 миллион киши жарандары бар. Ошондо акыркы булардын парламентине шайлоо 2014-жылы өттү. Ошондо булардын избирательдердин саны 800 миллиондой экен. Ошо 800 миллион деген билесиздер, бул кандай чоң көлөм, элдин көлөмү, шайлоочулардын көлөмү. Ошон үчүн анан булардын эми эгемендүүлүгүн алгандан бери булар ошол жол менен келатышат, парламентаралык демократиянын жолу менен. Анан кийин эл шайлайт да, эл шайлайт, анан эл добуш берет. Анан булардын шайлоо комиссиясында мындай аябай авторитеттүү, белгилүү, алар электронный шайлоо өткөрүшөт. Анан кийин эли көп болгондон кийин, шайлоочулары көп болгондон кийин булар ошол акыркы парламентаралык шайлоо 1 айдан көп өттү. 9 этап менен өттү. Анан кийин шайланып, анакей жаңы өкмөт шайлап алышты. Буларда мындайча айтканда Британиянын системасындай кайсы партия утуп алса, ошол партия өкмөттү түзөт. Ошон үчүн премьер-министр Модинин Бхарата Жаната партия дегени, Бхарата элдик партиясы утуп алды. Анан ошолор мындайча айтканда тиги элдин кызыкчылыгын, элдин ниеттерин ошол мындайча азыркы акыркы 2 жылда байкап атабыз. Көп иш-чараларды жүргүзүп атышат. Көп жаңы инициативаларды чыгарып, мындай Make in India деген инициативасы бар. Ошол чет өлкөдөгү инвесторлорду чакырып, Индиядан көп нерселерди чыгарышсын деп, ошондой бир чоң проекти бар. Анан Digital India деген бар. Эми бул Индияны информационный технологияга жакын кылып, ошол бүт аймактарга жетиштүү кылалы деп. Анан кийин көп иш чараларды көргөзүп атат, билим берүү жагынан. Анан ошолда
мен ойлойм Индиянын дагы бир жакшы тарабы бар, ошол кайсыл деңгээлде болбосун да ошо балдарына жакшы билим бергенге аракет кылышат. Бизге Кыргызстанга инвестиция жагынан кандай инвестициялар тартсак болот? Эми мен ойлойм тиги булар деле ошол өздөрүнүн кызыкчылыгын биз эки тарап мына жылдардын ичинде ошол дипломатия мамиле түзгөндөн бери караштырып эметип келатабыз. Анан ойлойм ошо энергетика жагынан да булар возобновляемый источник энергии деген бар го, ошол жактан. Анан кийин фармацевтика буларда да аябай өнүккөн. Ойлойм ошол тараптан да. Анан кийин азырынча вот биз көп аракетти кылып атабыз. Ошо айыл чарба тармагында мен ойлойм аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Анан барып эле тиги биздин мөмөлөрдү сактап албай эле ошол жактан бир мекемелерди курдуруп, перерабатывающий мекемелерди курдуруп, ошолорду иштетип, анан кийин экспортко ориентировалган продукцияларды чыгарганга ошого жардам бере, ошого инвестицияларды караштырып атабыз. Анан силер да байкадыңар го, биз мынакей жаңгак айтып кеттим, бал деп айтып кеттим, анан дагы ар кайсы өрүк, ошонун баары эле биякта сапаты аябай белгилүү, органикалуу деп кызыкчылыктар бар. Анан эми дагы жаңы тармактарды каратып атабыз. Эми мына буурчак деп аны да аракет кылып атабыз. Эми жөн эле биякка сатпай, аяктан ошондой перерабатывающий завод эмелерди курдуруп. Анан кийин Индияда өзү текстиль жагынан да өнүккөн өлкө да. Ойлойм ошол жактан да бизде мүмкүнчүлүктөр көп. Элчинин ишмердүүлүгү тууралуу байланышууну көп өлкөлөрдүн достугун ширеткен ажайып кооз жайды уланттык. Делинин бул жеринде Кыргызстандын элчилиги жана каарманыбыз Самаргүл Адамкулованын көмөгү менен соңку учурда ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн көргөзмөсү жана Кыргызстандын Индиядагы маданият күндөрү өттү. Бул иштерге биздин чыгармачылык топ да күбө болду. Самаргүл Эркиновна, айтсаңыз, эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык келишимдер кандай? Анан бүгүнкү күндө соода жүгүртүүнүн көлөмү канча? Соода көлөмү тилекке каршы азырынча аз эле. 30 жылдан жылга көп деле өзгөрө элек. 30 миллион, 35 миллиондун ортосунда да. Бирок биз ойлойбуз ошол кылып аткан иштерге, биздеги инвесторго түзүлүп аткан жаңы шарттар, ошонун баары жардам берип экономика соода тармагы да өнүгүп өсөт деп ошого ишенебиз. Анан кийин дагы мен айтып кетет элем, ошо тиги кичинекей орто мекемелердин арасында да иш чара жүрүп атат. Анан ошол ишмерлердин бизнес совети бар. Ал да биздин соода палатасы менен бердеги ошолор соода палатасынын ортосунда келишим бар. Ошонун ортосунда мына биз 2 жыл мурун Делиде өткөрдүк. Анан ойлойм быйыл ошол алар да ошо Бишкекте жолугушуп, дагы кайсыл тармактарды, кайсыл жактардан дагы иш чараларды жүргүзүшөт деп. Кийин 20 жылдын ичинде былтыр мынакей Индиянын жаңы премьер-министри урматтуу Нарендра Моди расмий сапар менен Кыргызстанга барып, биздин президент менен жолугушуп, премьер-министр менен төрага менен жолугушуп, аябай натыйжалуу болду деп ойлойбуз. Ошол сапардын учурунда 4 келишимге кол коюлду. Анан кийин Индия тарабы бизге телемедицина деген жаңы проектке жардам беришти. Дагы бир 2-3 проекттерге сунуш кылышты. Анан ойлойм ошон үчүн ошол натыйжаларында, визит расмий сапардын натыйжасында биз дагы көп иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Быйыл Кыргызстанда тарых жана маданият жылы жарыяланган. Айтсаңыз, Индия маданияты бай өлкө катары улуттук баалуулуктарга кандай маани берет? Силер туура айтып кеттиңер, ошо аларда тарыхый, маданият жана бай өлкө болгондон кийин бизде Кыргызстандын
маданият жагы менен тааныштырганга иш аракет жүргүзүп атабыз. Былтыр ар кайсы фестивалдарга, ар кайсы аземдерге 15тен ашык мындайча чыгармачылык топтор келип кетишти. Би топтору, ырчылар, анан быйыл да Ноорузга биз мына урматтуу биздин эжебиз эл артисти Салмат Садыкованы чакырдык. Эже да көрүнүктүү, шаңдуу биздин өзүнүн чыгармачылыктары менен тааныштырып кетти. Анан кийин би топторун да чакырдык. Анан силер байкасаңар керек, ошо Индиянын публикасы ошол биздин маданиятка аябай жакшы, көз карашы жакшы, кызыкчылыгы көп. Ошон үчүн быйыл да ошол жыл бүткөнчө дагы бир 10га жакын ушундай эмелерди өткөрөлү деген ниетибиз бар. Анан кийин дагы бир жагы эми билесиздер да, тиги биздин Кыргызстанда да, Индияда да эпостор, белгилүү эпостор бар. Анан кийин биз Манастын 1000 жылдыгына карата 1995 жылы хинди тилине которушкан. Ал хинди тилинде чыгып, анан Индиянын эпосу Махабхарата да кыргыз тилине которулган. Анан мен айтып кеткендей, премьер-министр Моди биздин урматтуу президент менен Алмазбек Шаршенович менен жолукканда дагы макулдашканбыз. Мындан ары да эки өлкөнүн ортосундагы эпостарды кыргыз тилине, хинди тилине которолу деп. Ошон үчүн ал жакта да мен ойлойм, бизде быйыл дагы ошол жактан да иш-чараларды жүргүзүп, которуп, тааныштырып, биздин ошол руханий байлыгыбыз менен ошону да кылабыз деп, кылыш керек деп аракет кылып атабыз. Саламатсызбы? Кечкурун болсо чыгармачыл топ Самаргүл Эркиновнанын үйүндө мейманда болуп, элчинин колунан даам сыздык. Бул менин кухням. Албетте Индия ашканасын менен кыргыз ашканасынын айырмасы асман менен жердей. Индиялыктар ачуу тамактарга басым жасаганы менен этти көп жебейт, жеңил-желпи тамактанат. Элчи айым өз колу менен баткен палоосун басып, Индиянын ашканасына таандык дагы бир даамдуу тамак даярдады. Анан бүгүн болсо мен ойлодум, Индияда болуп аткандан кийин Индияда моундай жашылчалар көп. Анан сабжи деп коет. Жашылчаларды, жерде өскөн жашылчалардын баарын сабжи деп коет. Анан сабжи деген тамактын да аты бар да. Сиз өзүңүз кыргыздын тамактарын сагынасызбы? Мен чында чындыкты айтканда өзүңүн колуңан келгенден кийин көп деле сагынбайсың да. Өзүң кыла коесуң, билесиң. Анан өмүр бою ар кайсы жактарда иштеп барып жүрүп көнүп каласың да. Анан кийин Индияда жүргөндөн кийин ошон үчүн Индиянын тамагына деле көнүшүп калдым. Акырын салып койгула, булар бат эле бышат, ошон үчүн үстүндө эле калгандай бир аралаштырып эле. Булар менен демдеп коебуз. Анан демдеп тиги соустордон кошуп туруп, Туз кошкон жоксузбу? тузду аягында кошуш керек. Тузду аягында кошобуз. 15 мүнөттөн кийин эметебиз. Анан дагы бир эмени баары бир силерге ошону бүгүн кылып берейин дегенмин. Анан кескен жокмун. Бул папайя деген бул Индиянын жемиши. Даярсыңарбы? Кечки тамактануу албетте үй бүлөсүнүн курчоосунда өттү. Бул күндөрү Делиде элчинин жакын туугандары да мейманчылап жүрүштү. Дүр дүйүм тамак жайылган дасторкондун үстүндө Самаргүл Адамкулова ички сырлары менен бөлүштү. Ошо энем өтүп кетти, бирок бүт айткан мурастар, жакшы сөздөр баары калды да. Анан өзүбүздө ойлойм, деги бизде инем да айтат го, өзүбүз аябай бактылуу үй бүлөдө чоңойдук. Атам да белгилүү киши, энем да белгилүү киши. Аябай бизге билим жагынан көп. Бизде
ошо тил билгиле, жакшы мектептерге окугула, жакшы университеттерге окугула, адамгерчилик болгула, анан Кыргызстанга ошо жардамдашып бир эметип салым кошкондой ушундай жарандар болгула деп тарбиялады деп ойлойм го. Анан мен бактылуу деп ойлойм өзүмдүчү өзүм. Мына мен жолдошум экөөбүз баш кошконубузга 20 жыл болду. Анан Төлөндө мына бу жерде кайнежем да отурат, дагы бир кайнежем. Биздин да адам экөөбүздүн эми көкүрөктөгү күчүк эме сиңдибиз бар. Мен сиңдим адамдын карындашы, ошо үчтөнбүз да. Анан ошондой өзүбүз мен кандай үй бүлөдө өссөм, ошондой үй бүлөгө туш келдим да. Анан кийин мен ойлойм ошо Төлөндө ошо турмуш куруп атканда мен өзүм ойлойм да, бизде ошол кандай тарбия алдык, Төлөндө үй бүлөсүндө ошондой тарбия алып, аябай мен ойлойм баарыбыз эле ошо карамдуу, мээримдүү, энелерибиз мээримдүү, ата-энелерибиз биз ошо карамдуу балдар болуп өстүбүз го деп ойлойбуз да. Баары көздөр өтүп кетти. Бирок ошол акыркы күндөрүнө чейин ошо бир жагынан эме кайгырып, эстеген сайын эметип турабыз. Экинчи жагынан ойлойбуз ошо Кудайга шүгүр, ошо биздин жакшылыктарды көрүп кетишти депчи. Программабыздын соңунда Самаргүл Адамкулова өз ишин мыкты билген адис, Кыргызстан менен Индиянын кызматташтыгын артышын жакшы нукка салган кесипкөй экенине жана эң башкысы адамдык сапаты бийик инсан экенине ынандык. Элчи айым ары кызыктуу, өзгөчөлүү Индиянын мамлекетинде Кыргызстандын атын татыктуу таанытып келген ишине ийгилик каалайбыз.